Эл аралык Бишкек кинофестивалынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Кинофестивалдын улуттук сынагында баш байгени режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу тарткан акыркы көч тасмасы жеңип алды. Эрмен жыты тасмасын тарткан Айбек Дайырбеков мыкты режиссер наамын татыды. Гөл фильминдеги ролу үчүн Артык Сүйүндүков мыкты актер деп таанылды. Сүйүндүковдун Шамбала тасмасын тарткан оператор Акжол Бекболотов мыкты көркөм аткаруу сыйлыгына ээ болду. Режиссер Эрнест Абдыжапаровдун Сагынбай Манасчы фильми атайын сыйлык алды. Кинофестиваль улуттук жана эл аралык категорияларда өттү. 8 тасма улуттук, 10 эл аралык категориядагы сынакка катышты. Белгилүү режиссер эсимде тасмасынын автору Актан Арымкубат мыкты режиссер деп таанылды. Эл аралык категориядагы мыкты фильм номинациясын өзбекстандык Шакир Холиков тарткан Жекшемби аталган тасма өттү. 17 ноябрда башталган эл аралык Бишкек кинофестивалынын жеңүүчүлөргө сыйлыктарды тапшыруу жана жабылуу аземи 21 ноябрда